Yerdi biz berbeşimiz gerek. Yerdi biz berdik, Cerket Altın kepini kiyeriz. Эки миңден ашык элди кооптуу абалга калтырып, үйгө тажиктер кирип атканда жашынып жаткан Жеңиш Парпиевич неме коргоп атыңыздар. Maksat elimiz, Kırgız elimiz, mekenimiz, bıyık mekenimizi saqtaş üçün. Men kelgende man жерде айыл жоқ еді. Bir xilda iylab ketedilar kechasi. Hatta shu yerda ham ayıl bo'ldi. Mana Xudoga shukr. Xudoga shukr hozir ayıl bo'ldi. O'zbekistondan demişler. Bana Tacikiston'ın dört saat kimsenin bana bir neden bana vasıta koydu. Her birinde Cenk'ten sallatlar ekan. Biz mына Баткен облусуна болгон сапарыбызды Лейлек районунда уланттык. Мен ушул буга чейинки чек арада ар кандай окуялар кайталанып жаткан Аксай айылына бардым. Аксай тамдык жолу менен тааныштым. Курулуп аткан. Андан сырткары ушул чек аралаш Максат айылына бардык. Бир нече жерде биз эл менен жолугуштук. Абдан олуттуу маселелерди койду эл. Ушул көздөрүн күтүп атканын, өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай атканын, абдан оор маселелерди айтышты. Биз ошонун баарын угуп, элден кабар алып, сүйлөшүп, ушу колубуздан келишинче аракет кыларыбызды айттык. Эми мына баш аягы бир 60га жакын маселени боюнча бизге табышташты. Бирок биз албетте анын баардыгын чечүү мүмкүн эмес экенин ошол эле учурда колубуздан ушунун арасынан бир нече пайызын чечүүгө мүмкүн болоорун айттык. Биз сөзсүз түрдө ушул өзүбүздүн интернет баракчаларыбыз аркылуу эмне чечилди? Мисалы айылдарга психолог жиберүү, столба, электр сымдары, компьютер сыяктуу маселелерди булар чечкенге болот. Бирок ошондой эле мына чек арадагы маселелер, кадр саясаты, пайызсыз кредиттер, таза суу сыяктуу эми чек арада бүт инфраструктураны оңдоп, ушул биз чек арага абдан маани беришибиз керек экенин мен дагы айттым. Биз бул биринчи кезекте чек аралаш айылдарда тынбай кабар алып, ошол жерде биздин инфратүзүмдү оңдоп, социалдык объекттерди куруп, элге баардык жагынан шарттарды түзүшүбүз керек.